Taji virus oorusu kандай жугат? Жомок. Bir klasta Жандар жана Калдар аттуу кошуна балдар окуду. Жандар мүнөзү токтоо, тил алчаак өстү. Ал эми Калдар болсо кежир да ашкан тентек деле. Жандар мектептен чыкканда түз эле үйүнө жөнөйт. Аны үйүндө сүйүктүү ата-энеси күтөөрүн билет. Ал эми Калдар болсо түз келбейт. Ал үйү жөнүндө ойлоп да койбойт. Кааласа чоң жолго чыгып автомашиналарга тоскоолдук кылат. Кааласа жолго таш ыргытып ойнойт. Кой дегенге такыр болбойт. Айтор бир тентектик кылбай үйүнө келбейт. Ошондуктан аны апасы ар дайым издеп жүргөн. Бир күнү мугалим: "Балдар, Тажи вирус деген өтө жугуштуу оору чыкты. Андан үйдө отуруп сактангыла" деген буйрук келип, директор мектепти карантинге жапты, деп окуучуларды үйлөрүнө таратты. Жандар классташтары менен коштошуп үйүнө келди. Ал мугалим көрсөткөн эрежелерди ошондон баштап сактай баштады. Тез-тез самындап жуунуп, сабагын даярдап китеп окуду. Ата-энеси ага ыраазы болду. Ал эми Калдар болсо үйдө 2 күн болбой жатып эле жадай баштады. Бир күнү ал апасына көрүнбөй короодон качып чыкты. Чыкса көчөдө балдар жок экен, кыжырданып минтип айтты: "Эх, коркоктор" десе, баары үйлөрүнөн чыкпай бекинип олтурушкан экен да. Ошентип ал шерик издеп жолдо баратты. Аңгыча анын алдынан бир сакал мурут өскөн бейтааныш киши чыкты. Эмнегедир ал Калдарга жылмая карап колун сунду. Калдар да ага кол берип учураша кетти. Карантинге чыгаар алдында: "Балдар, адамдар менен кол беришип саламдашпагыла" деген мугалимдин сөзүн эстеген да жок. Тиги киши баланын колун кое бербей бир нерсе айткысы келип, жаңы эле оозун ачып келе жатканда, арттан жете келген милиция кызматкери Калдарды минтип үйүнө кууду. "Эй жигит, карантин жарыяланып, балдардын баары үйлөрүндө отурса, көчөдө жалгыз жүргөнүң кандай? Бар, тезирээк үйүңө баргын." Милиция кызматкеринен корккон Калдар тиги сакал мурут өскөн кишиден колун дароо тартып алып үйүнө чуркады. Жетер замат курсак ачканын сезди. Колун жуубай түз эле ашканага кирди. Апасы даярдап койгон тамакты ичкиче шашты. Бул учурда аны апасы издеп досторунун үйүн кыдырып жүргөн эле. Ал эми Калдар ал эң жакын адамы жөнүндө ойлонуп да койбоду. Курсагы тойгон соң оозун ачып эстеп алды да ички үйгө кирип кериле жатып уктап кетти. Уктап жатып түш көрдү. Түшүндө ал үйүнөн качып чыгып, көчөдө жалгыз ойноп жүрүптүр. Аңгыча алдынан баягы сакал мурут өскөн киши жолугуп калды. Ага колун сунуп салам берди эле. Кандайдыр бир быжыраган коркунучтуу курттар Калдардын алаканы менен манжаларына жармашып калды. "Кет, кет, кеткиле" деп кыйкырып, жийиркенип да коркуп да кеткен бала үнүнүн болушунча кыйкырды. Бирок алар кеткен жок. Кетмек турсун улам катуураак жабышып, жанагыдан да көбөйүп, быжырап көбөйүп баратты. Аңгыча мурду менен көзү кытышып туруп алды. Калдар көзүн ушалап, мурдун кармалап койду эле, алардын бир бөлүгү көзүнө, ал эми бир тобу танаасына кирип кетти. Анан анын дене табы көтөрүлүп, аба жетпей, чабалактап, жөтөлүп кыйнала баштады. Оң ийининде бир кичинекей бала периштеси бар экен. Ал канатын күүлөп, желбиреп учуп, чөнтөгүндөгү кол телефонго жетти да, баскычтарын басып, чыйылдаган аянычтуу үн менен жардам сурай баштады. "Алло, тез жардам кызматы. Калдарга тез жардам керек. Жардамга, Калдарга тез жардам керек. Тезирээк, суранам, тезирээк." Ошол учурда колундагы жалаңдаган канжары бар арбаңдап-тарбаңдаган бир коркунучтуу адам сөлөкөтү пайда болду. Ал көздөрүн кызартып, тайраңдап бийлеп, алакандарын шакылдата чаап, коркунучтуу үн менен каткырып күлдү да минтти. "Ха, бул тил албаган тентек акыры колго түшкөн экен да." Анан ал дароо баланы көтөрүп, кайдадыр бир жер менен асмандын кыйырындагы түпсүз караңгы үңкүрдү көздөй алып жөнөдү. Аңгыча кайдандыр жайдандыр бир дабышсыз тез жардам автолайнери жете келип, анын алдын торой конду. Каалгасы ачылып, колдоруна медициналык аппараттарын кармаган ак халатчандар көрүндү. Аларды көргөндө тиги арбаңдап-тарбаңдаган адам сөлөкөтү колундагы баланы таштай качты. "Бул тентек Тажи вирус оорусун жуктуруп алган турбайбы? Кап, эми мунун үйүндөгүлөргө да жукту да", деди аны аппараты менен текшерип көрүп жаткан дарыгер кейип. Ошол учурда чекесин сылаган апасынын жумшак колу сезилип, аянычтуу үнү болду. "Уулум-ай, уулум, ушу сенин тил албаганыңды кантейин?
Карачы, дене табан көтөрүлө баштаган тура. Ооруп да калган турбайсыңбы? Калдар ойгонуп кетти. Алактап коркуп турганы анын өңүнөн да билинип турду. Анан ал көздөрүн бардап алып эки жагын кайрадан карады. Караса чын эле анын жанында түшүндө көргөн ак халатчандар туруптур. Калдар буга бирде сүйүнүп, бирде таң калып, эч нерсе түшүнө албай жатты. Дене табы абдан жогору экен. 39'du көрсөтүп жатат деген үн кулагына үзүл кесил угулду. Ордунан козголоюн десе өзүн көтөрө албай шалдырайт. Көп өтпөй ак халатчандар аны ооруканага алып жөнөштү. Калдар анда эсине келип, бирок эч кимге жолуга албай көп күнгө чейин жалгыз жатты. Кап, кежирлигим болбогондо минтип мында жатпайт элем да, экинчи тентектик кылбайм. Мындан ары бул кемчилигимди кайталабайм. Карап тур, мугалимдин да, апамдын да тилин алып, жакшы бала болом, деп Калдар өзүнө өзү убада берип жатты. Ал эми Жандар болсо бардык эрежелерди сактады. Ата-энесине жардам берип, бөбөгүнө тамга үйрөттү. Китеп окуп, көп кызыктуу нерселерди билди. Аңгыча карантин да аяктап калды. Жандар мектепке барып, классташтары менен көрүшүп, сагынычын таратты. Эх, жашоо кандай жыргал, деди ал эркин дем алып.